Биз жылда эле айтабыз, ушу минералдык жер семирткич чыгара турган заводду курабыз деп айтып эле келатабыз, бирок эч кандай ушул эл кызыгып атат да, ушул жылда айтасыңар, бул завод курулабы, курулбайбы деген маселе коюлду да. Анан мына өзүңүз билесиз, былтыр Өзбекстандан 100 000 тоннага договор болду деген, кийин 50 000 тонна келген, бир айыл өкмөттөргө бөлүнүп, ошондон биздин дыйкандарыбыз кыйлап пайдаланып калганда, бул арзан баада келген, баягы коммерсанттар саткандан арзан келген да, анан ошону баягы ар бир айыл өкмөткө, районго берилип, анан дыйкандардын колуна түз барган. Булар нак акчага сатып алган. Азыр ушул күндө дагы ушундай маселе коюлуп атат. Быйылкы жылга ушундай Өзбекстан менен келишим барбы же Казакстан мененби? Быйыл да ушундай минералдык жер семирткич келеби? Келсе качан келет, канча баада деген ушундай суроолор пайда болду да. Себеби дегенде мына азыр январь айы аяктап баратат. Жакында жазгы талаа жумуштар башталат. Мына будайларга подкормка бериш керек. Бул биз дайым эле ушул удобренияны кеч алып келип, же эмесе баягы убагында бербей калып, биз убагында ушул будайларыбызга, баягы эгилген эгиндерибизге подкормканы убагында бербей атабыз, ошондон түшүм да аз болуп атат. Ушул маселе боюнча бир өкмөт тарабынан бир жооп берип койсоңуздар, элге биз айтып койсок, быйыл келет мынча тонна, баасы мынчадан болот экен деген айтыш керек болуп атат. Экинчи маселе, мына Ташболот Балтабашевди айтып кеттим, мен да ошол маселени айтайын деп аттым эле. Биз эл менен жолугушууга барганда ушул бир короодо 2-3 счетчик болгон экен. Азыр мына 700 киловатт лимит киргизгенден кийин бирден счетчик калсын, калганын алабыз деп аттыр. Азыр элдерде мындай нааразычылык пайда болуп атат. Эмне үчүн мурда 3 же 2 счетчик өздөрү уруксат берген дагы, эми бүгүнкү күндө 700 киловатт лимитти койгондон кийин ушуну бирөөнү калтырасын, калганын алып саласын деген баягындай суроо туулду. Муну мен ойлойм, ушул элге туура түшүндүрүш керек. Себеби эгер бир короодо бир эле документ болсо, бир счетчик болуш керек, өзүбүз түшүнөбүз, элге да айттык. Бирок ушуну түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Элге айтыш керек болуп атат. Эгер ошол жерде ресттин кызматкерлери же айыл өкмөттүн кызматкерлери тарабынан элге жеткизиш керек. Эгерде ушундай 2 счетчигиң болуп, баягы бир короо 2-ге бөлүнгөн документтер болсо, анда 2 счетчик менен төлөйт, болбосо болбойт деген бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөйт. Элдер түшүнбөй ушундай суроолор пайда болуп атат.